Салам урматтуу достор, бүгүн мен сиздерге өтө тоюмдуу, берекелүү, витаминге бай тамактардын бири дымдама кесменин рецепти менен бөлүшүп кетем. Эгерде жаккан болсо, сөзсүз комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Достор, алгач биз казаныбызды отко койбой эле баарын даярдап алабыз. Биринчи куйрук май, андан соң эт, шартыңызга жараша, туз, мурч кошобуз. 2 пияз кошулат, сабиз, 1,5 килограмм картошка, помидор, туз себелеп, андан соң таттуу болгар кошуп коюп турабыз. Эми камырын даярдайбыз. Жылуу сууга туз, жумуртка кошуп, 300 грамм un менен камырын катуу кылып жууруп алабыз. Камырды мүмкүн болсо 10 мүнөткө тыныктырып турсак жакшы болот. Тең экиге бөлүп, камырды жайып баштайбыз. Камырдын калыңдыгы мантыга жайган камырдан бир аз калыңыраак болуусу керек, анткени казанда бышат. Аябай эзилип кетпеш үчүн бир аз калыңыраак жаябыз. Жакшылап жайып алган соң, кадимки тамак жасаган суу май менен майлап алабыз камырыбызды. Экинчи камырыбызды дал ушундай кылып жайып, аны дагы майлап алабыз. Камырдын эки тарабына тең май болуш керек. Ошондуктан бир камырдын үстүнө кайра экинчи слойду коюп, эки тарабын тең май кылып алабыз. Тегиз кылып жайып, андан соң каалагандай формада кесип алсаңыздар болот. Кааласаңыздар тегерээк, кааласаңыздар чоңураак, майдараак дегенде өзүңүздүн табитиңизге кайсы форма ыңгайлуу болсо, дал ошондой формада кесип алсаңыз болот. Азыр мен камырдын асты май болгон эмес, ошого байланыштуу мен экинчи камырга коюп, аларды майга сүйкөп алып жатам. Биринин үстүнө бирини коюп, мынакей. Камырдын ар тарабы май болушу керек, анткени казанда бышканда бири-бирине жабышып калбайт. Мына биздин камырлар даяр. Эгерде үй бүлөңүз чоң болгон болсо, мындан көбүрөөк камыр даярдашыңыз мүмкүн. Чеснок кошулат. Мята коштум, лавровый лист, капуста, туз, мурч кошконду унутпаңыздар, албетте татымына жараша. Мындан кийин биз 2 чоң чыны суу куюп алабыз. Андан соң биздин майланган кесмелерибизди тизип баштайбыз. Биринин үстүнө бирини коркпой кое бериңиздер, жабышпайт, анткени майланган. Бууга жакшы бышыш үчүн биз суу куюп алдык, жогоруда көрдүңүздөр. Мынакей, эч кандай жабышпайт. Биздин дымдама кесмебиз даяр болду. Албетте кооздоо, фантазия өзүңүздүн. Алгач мен кесмелердин баарыны тизип чыктым. Каалагандай кылып жасап алсаңыз болот. Андан соң биздин дымдаманы жакшылап аралаштырып, биздин кесменин ортосуна салып баштадым. Этибиз дагы аябай жумшак, сонун болуп бышат. Баса айтып кетейин, 40 мүнөттө бышат дымдамабыз. Ар кандай кылып кооздоп, фантазияңызга жараша кооздоп салган соң, дымдаманын шорпосунан бир аз куюп коебуз, анткени кесмебиз кургак болот. Көкчөп жакшы көрсөңүз себелеп койсоңуз болот, албетте. Биздин дымдама кесмебиз даяр болду, достор. Баарыңыздарга сунуштайм. Жана үнөмдүү, жана витаминдүү тамактардын бири. Эгерде сиздерге жаккан болсо, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Жана ошондой эле толук видеону YouTube каналымдан көрсөңүздөр болот. Ашкана сырлары Акзура деп издесеңиздер болот. Ал жакта кенен жана көбүрөөк мөөнөттөгү видео кирет YouTube каналыма. YouTube каналымдан баарыңыздарды күтөм, достор. Орозоңуздар кабыл болсун, достор. Бүгүн сиздер менен дымдама кесменин рецепти менен бирге бөлүштүм. Жаккан болсо сөзсүз түрдө оюңузду калтырып кетиңиздер. Баарыңыздарга чоң рахмат.